Mına 4 yıl oldu mına algan. Mına 4 yıl oldu. Зарплатабызды ала албай ушу контордо жүрөбүз. Мен деген Октябрьский районда иштейм, жол шупур иштейм. 12 жыл болду иштегениме. Эми өзүңүз ойлосоңуз, Надеюсь, келесиз бактыңыз. минтип жүрөбү машина. Биз мурун ГКМБде иштегенбиз да. ГКМБ менен бул мусор эки башка да эке. ГКМБ менен ГКМБ мусор эки башка болгон менен финансы деген жагы бар. Биздин бүгүнкү чогулган себебибиз вообще жаамат, тазалыктын жааматын кандай десем мындай. Бизге азыр башка директордун кереги жок да. Кече күнү саат 17:30 чамасында жаңы директор коюлуптур. Андан мурун 6 ай мурун дагы бир жаңы директор коюлган, жаш балдарчы. Алар эми бул системада иштеп көргөн эмес да, алар түшүнүшө албайт мунучу. Жаңы директорлор келгенди бизде жилет жок, элементарный эле мелочь нерселер да буларчы. Күрөк жок, эчтеке запчасть жок, айлыктын кечиккен, кыскарат айлыгыбыз, сокращенияга кетирди балдарды. Участок чоңоюп атат, балдар сокращенияга кетип атат, айлыгыбыз кыскарып атат ишо. Жаңы мэр шайланат, мэр келет, конторскийлер тозуп алат аны, эл менен сүйлөштүрбөйт, бардыгы сонун деп жөнөтө берет анчы. А элдин бияктагы биздин көйгөйдү эч ким укпайт да. Ошо көйгөйүбүз эле чечилип берсе бизге жетет эле. Мына көрүңүз дөңгөлөктөрдү. Буга 5 ай болду турганына. Акча жок дейт. Май жок, эме акча жок деп башка машинаны айдап, ал машинанын баары износ болуп атат мисалы. А мурунку директорга баардыгы болчу, алып кеткенден кийин ушу башталды да. Анан биздин талабыбыз азыр көзгө мындай жөнөкөй кишиге эле көрүнүп калды, тазалык менен кетип бараткан. Жак ылдый көзгө. кызматкерлер негизи канчалык? Кача кызматкерлер? Жакта иштегендер. Бул эме 83 сом тоннасына. Эртең менен отуруп кечинде түшсөң, бул иште менен тең эле айлык аласың 20 миң сом. Андан, например, мындай карасаң 30 миң 40 миң чыгат, 21% камап калат, бүттү. Айтат да, резина деген ойынчук эмес, эртең атылып кетип бирөөнү сүзүп кетсе ким болот? Айтып бул чоңдорду айтсак акча жок дейт. Мурда мындай эме Мындай проблема жок болсо да. Анан 2 дөңгөлөк, 4 дөңгөлөк берет. Эми өзүңүз ойлосоңуз, Надеюсь, келесиз бактыңыз. минтип жүрөбү машина. Ал берген дөңгөлөгү 2 айдан кийин жок болуп калат. Айтат, кечеле бербедик бул эсага дөңгөлөк, 2 дөңгөлөк. Анан круглый год лемон болот. 4 дөңгөлөк берет. Анан 3 айдан кийин 4 дөңгөлөк берет. Ага чейинки 4 дөңгөлөк жок болот. Айтсаң сен алгансың. Мындай проблема бар. Анне жумушун андеректисине, ошондон туугандар туруңуздарчы, биз бир-эки суроо берип алалы. Мындай кылалы. Урматтуу полномочия орунбасары, сиз түшүндүк. Сизди түшүндүк, бир-эки суроо берип алалы. Эми ал инвестиция жанагы сиздердин жана проектиңиздер гениалдуу ойлоруңуздарды туруп туралы. Могу жерде реалдуу турмуштагы суроо. Техникага деп канча каражат бөлүнөт айына? Техникага бир 30 миллиондой. Bir ayda. Bir ayda. Bir ayda 30 milyon тазалыкка. Жок, техника эмес, полный саначка. Жок, запчастка айына бир 40 азыр 40 миң доллар деп бөлүнөт да. 40 миң доллар бөлүнсөчү. Мына 1000 доллар. Эки бала 3 айдан бери жатат, машина сүргөн. 6 ай болот. 6. Ана уже 6 айга чейин туралы. Не техника? Мына. Коррупция карта. Мына сарылар. Буларга канча каражат кетет? Болжолду сиздерде. Насосу кетип калган. Насосу 150 миң деп келип, бирок ал деле 4 ай 5 айда келип кой, күткөндөрүбүз. Күткөндө ошондой келип атат. Аны бияга айтып атат. Бул 40 миң доллар бөлүнөт запчастка деп. Айдан бери турган. Бир айга ошондой бөлүнөт. Мэр келсин. Келбесе, о эмесине барабыз, конторуна барабыз эми. Мэр келсин болду. Мэр өзү келсин биз чыкпайбыз. Сиздер мага башкайсыңар, мэр эмнеге келишкен? Жок, мэр келсин. Алдап кеттиңиздер. Сизге бир суроо. Мына ушул тазалыкта иштеген жумуштуулар бар үчүн силер буякта
иштеп атасыңар. Иштеп атасыңар да, туурабы? Моякта мына. Биз иштеп атабыз. Азыр силер жиркенип монтип ыргыткан мусордун баарын мына могул балдар биз алабыз, биз тазалайбыз. Анан биздин көйгөйгө келгенде эле келбейсиңер да анан монтип чыкканда эле анан келип. Эл менен неме? Жолугушуу барда качып кетесиңер. Сизге тааныбайт экен. Мен атым Барпиев Атамбекович болом, моякта грузчик болуп иштейм да. Мына биздин маселе мындай. Мо директор келгенде биздин айлыкты кыскартты, балдарды сокращенияга кетирди. Участок чоңоюп атат, балдар сокращенияга кетип атат. Бизге анда смысл кайсын? Ещё айлыгын көтөрүп жок, күнүбүз жок. Биринчи апрелден баштап кетти. Время незаконный экен анын бардыгычы. Анда эмнеге иштейбиз биз? Эмнеге иштейбиз анда? Анан азыр биз силер тыйышып турсаңар. Болду. Барыңар тең эле канча жылдан бери мына мен 1,5 жыл силер менен чогуу иштештим, туурабы? Барыңар деди, тааныбайм эмес, 5 колдо эле тааныйсыңар. Колдон келишинче баарыбызга жардам берилип жүрөбүз. Айлыгыңарды деле мен көтөргөм, аны деле билесиңер 5 колдо. Көтөрүлгөн жок. Биздин сарпаш көтүп кеткен неме айыл. Мен ошондо көтүп кеткен ким бар? Жалың себебиз сарпаш көтүп кеткен. Сарпашты көтөрүп кеткен. Сарпашев экөөбүз кыдырып чыкканбыз элдин. Мындай. Калбайт. Сарпашка чалайбы көзүмчө. Чал. Элдин баарын кыдырып чыкканбыз биз. Бирок бизде мындай да бар экен. Эми угуп турган мен. Азыр биздин факт боюнча Сарпашев директор болуп турган кезде көтөрүлгөн. Сиздер экөөңүздөр баргансыздар. Биз аны билбейбиз да. По факту бизге Сарпашев президент болуп турганда директор болгондо айлык көтөрүлгөн. Ла жайлы угуп турсаңар. Тынч эле угуп тургула. Тынчып ал да по порядку сүйлөйүн. Ошентип атат. Ошенткен үчүн кан кайнап атат биздикечи. Мына биз эл эмеспиз. Карапайым неме берип Жаңы директорду угуп чыгышат азыр. апарып койсаңар. Сөзүңү апарып койсаңар. Чоңдору мен деле кылган эчтекеңер жок, байке. Эчтекеңер жок. Зарплатаны көтөрүп мени кылып атасыңар. Жулунма мага. Мен баламмен теңсиң керек. Эмне көрүп атасың? Жок, мен баламмен теңсиң. Жулунма дейм мага. Жанагы шыпыргын эле айталы. Шыпыргы бир айга 300 үштүк эле шыпыргы кетиш керек. 300 үштүк эмес. Мына 4 жыл болду мына алган. Мына 4 жыл болду алганыма. Саламатсыздар. Мына биз дагы 3 күндөн бери зарплатабызды ала албай жүрөбүз. Зарплатабызды ала албай ушу контордо жүрөбүз. Мен деген Октябрьский районда иштейм, жол шыпырып иштейм. 12 жыл болду иштегениме. Ушул директор келгени деген биз деген жумушубузду ишибиз алдыга жүрө элек. Чынын айтканда мына 3 күндөп 4 күндөп мусорларыбыз алынбай көчөдө жатат.
Мына айлыктарыбыз убагында берилбейт. Мынакей 10-да кредит төгүшүбүз керек эле 16-20 болуп кетип атат ужечи. Айлык ала элебизге 4 күн болду. Андан тышкары шыпыргы инструменттер жетишпей жатат бизге. Шыпыргылар жок, участоктор шыпырылбай калат. Анан неге шыпырылбай калды деп бизге келип сураса, шыпыргы жок десең, жумуштан кет дейт. Сразу жумуштан кеткиле. Давай кеткиле. Эмне болсо мен силерди сабатып кетем, коркутуп кетем, үркүтүп кетем. Директор өзү келет бизге. Өзү келет. Азат деген директор өзү келет. Ал ошо кеткен. Доконца кетириңиз делеге. Эгер кетирбесеңер биз тазалык. Жаңы директор да ошентет. Мындай да. Биз кысымга алабыз. Кысымга албасын бизди кысымга албасын. Мына биздин айлыгыбызды ким берет эми? Ким алып берет? Мен айлыгымды. Хорошо. Мына айлыгымды азыр алып бериңиздер. Вице-мэрге бериңиз. Мен азыр айлыгымды алып бериңиз, пожалуйста. Мен уже 3 күн болду аларды. Мен жолдошум. Аз жаңы директор ушул киши. Эми мындай угуп тургула. Өтөстөн иштейбиз. Урматтуу туугандар, мында киргизбай акырынан угуп тургула. Азыр жалып болуп аткан жана Азат деген жигитти кетирип. Мына жаңы директор келди. Алдыңарда турат Султанович. Мындай. Кечинде дайындадык. Директорду угалчы. Мына Каяктан келдиңиз сиз өзү? Каяктан келдиңиз? Пенсиядан келдим. Пенсиядан. Пенсиядан? Не, адистигиңизди сурап атабыз да? Биз мурун БКМБде иштегенбиз да. БКМБ? А сиз ошо тазалыкты алып кете аласызбы? Уверенныйсызбы ошого? Эми мен келдим, бүгүн биринчи күн чыгып атам, буюрса. Мисалы тазалыкты алып кетиш үчүнчү биз деген шыпыргычтан баштаган киши керек да, шыпыргычтан мондай постепенно көтөрүлгөн киши керек да, директорчу. Директор, менеджер болуш керек да. Мына постепенно кеткен киши керек. Анан ошо БКМБ кандай алып алат ушул? Көрөбүз да. Алып бара албасак кетебиз. Мына мен айтып атам, орозо убагын бергиле, 14 күн калды. Жаңы мэр койду сизди? Жаңы мэр койду. Булар көп жолу ушинтип көрөбүз деген директорлордон кыйналып келип уже Жок, мен түшүнүп атам. Мына бүгүн биринчи күн чыксам, андан кийин митинг башталып атат да. сизде эмес, маселе билбеген директорлордо. Аны сүйлөштүк, телефон менен сүйлөштүк. Чыгам. Бүгүн мен кабинетиңизге барсам болобу? Мен кабыл аласыз. 8:30. Эми мындай, акырыңлар, урматтуу жигиттер. Siz түштөн кийин келсеңиз, сразу обед бүткөндө тияка келсеңиз, ошке кагазы менен. Профсоюз келди. Алыбаев Султан Акимов. Эми ошо ой менен келдик да, оңдойлуу эметели депчи. Туура жолго салалы депчи. Мына айтат ба 64 миллион жок депчи. Ошо эмени тактасын сиз прокуратура. Чейинчи байке. Өмүрүндө бир хозяйственный частьта иштегенсизби? Эми бизнесом занимался да. Бизнесмен. Бизнес бирок Эми специфический, я түшүнүп атам. Эми айтып атпаймынбы? Мен эме да. Бар эме бүт адам специалист эмес. Көп жактачы. Эми мен деле ой менен келип атам, оңдойн, түздөйүн депчи. Жаман ой менен келген жокмун. Мэр команда берген да. Оңдоп бергиле депчи. Ошо цель, ошо максат менен эметти да. Анын кийин азыр программасы жок эле келип олдусузбу ошондо? Мен айтып атпаймын, мен кечө чыгырды. Кечө чыкырды, коюп койду. Кечө чыгырды, собеседование кылышты. Ситуация монда түшүндүрдү. Зам да кетти, начальник да кетти, срочно бияка келип эмечи керек болуп калды депчи. А буга чейин кай жерде иштедиңиз? Мен мурун ККМБде иштечимин. Азыр директор деле замында бекиттиби? Жок, только мен бекитти. Сизди бекитти. Ошон үчүн эртең мен келип хозяйство иши ушундай специфический жумушта иштеген жокмун. Но ушул буюрса деп туралы ойлор бар, пландар бар. Жана Корстарда айтып коет, Москва не сразу строилась. Акырын четинен мына буларды угабыз, бухгалтерияны угабыз, кадрды угабыз. Баарын угуп, бир чечимге келип, бияк менен кеңешип туруп, андан кийин буюрса оңдой баштайбыз да. Бирок ушул убакытка чейин ушул жакшы түшүнбөгөн директорлор келгенде азыр сиз дагы буну угабыз, тигини угабыз деп мындай ичинен билбеген бир адам келип калып атат деп ушинтип. Жок, эми мындай баарын угуш керек да. Туурабы, туура эмес баарын угуш керек. Андан кийин түшүнбөгөн, туура эмес сүйлөп аткандарды оңдоп коюш керек. Мондай болот, мындай кылат. Мыйзам мындай экен депчи. Могу сүйлөп аткандын арасында деле туура эмес сүйлөп аткандар болуп атат да. Түшүнбөй элечи. Кыкырып эле мындай кылыш керек зарплатты. Зарплат бир күндө көбөйбөйт. Ачык эле сөз. Аны обоснование керек, аны жаш керек.
Эмнеге көбөйтүш керек? Канчага? Аны кийин аш керек. Каяктан акча таап бере алам мен силерге көбөйткөнгө? Мен асмандан алып туруп эле көбөйтө албайм да зарплатты. Аны мэрге түшүндүрүш керек да, мэр мондай болуп атат. Биз мондай акча таба алабыз. Мондан основаниядан көбөйтсө болот айлыкты депчи. Өнүктүрүү жолун кандай көрөсүз ушул тазалыктын? Мындай бул суроогочу бир жумадан кийин жооп бербеймби? Мен азыр бүт мындай чоң маселелерди тактап алайын, билип алайын өзүмө. Хорошо, бир ончакты эң чоң деген маселелер кайсылар болуп атат? Биринчиси техника, оңдош. Биринчиси запчасть жок, машиналар рейске чыкпай калып атат. Канча машина чыкпай калыптыр? Так, бүгүнкү күнгө, по-моему, 6 машина ремонтто турат деп атышат. Анын иштеп аткан машинанын проблемасы мына айтып атпай, тормозу иштеп эткен, мунусу алар деле чыгып атат. Аз бирөө сүзүп алып эметип алса, ал дагы проблема. Андан кийин айлык. Это бүт жакта айлык эме. Мына айтып атат, азайып атат депчи. Баарында жыл сайын көбөйүп атса, бияктыкы азайып атат. Аны деле караштырабыз. Кийинкиси жанагы каяка кеткен 54 миллион. Биринчи адам техниканы бүтүрүп алсак, андан кийин калгандары мына жоголгон акчалар, ушу бар бүт эмелерди 3-чү эме менен бүтүрөбүз да. Азыр эле айтып атат, суббота, воскресенье күндөрү айлык төлөнбөйт деп. Жумушчулар айтып атат, эртең суббота, воскресенье экен, жумушка чыкпайбыз деп. Ушуга кандай карайсыз? Жок. Мындай балдар ачык айтайын, жумушка чыгыш керек. Жок, айлык төлөнбөсө эмнеге чыгыш керек? Вице-мэр айтты да. Вице-мэр айтты мына. Сөзүн берди. Төлөттүлөр. Мына задание мага берип кетти. Кара. Эмнеге эметпейт? Мен азыр айтып атпайм, бүгүн биринчи күн чыктым, аз бухгалтерияга жете элекмин. Мен бухгалтерияны аз көтөрүп, караш керек. Өткөн жылдары канча төлөндү, эмнеге бу айда азайтып атат депчи. Бу февраль эмес да, 28 күн болуп азайып кетти. Күндө 7 күн иштеш керек. Ушуга чейин иштеп келебиз, иштей турабыз. Булардын чынды айтайын, мына биринчи күн чыктым, булардын графигин да билбейм, канча күн иштеп, канча күн чыгып атат, чыккан жок. Мага айтып атпаймынбы, хотя бы 7 күн бериңиз, бир жуманын ичинде келип. Эмнеге мурунку директорду ушундай тез убакытта алып? Мен ал жөндө такыр маалымат жок. Эмнеге тиги директор кетти, эмнеге Сарпашевди алган, мен аларды тааныбайм, эчтеке деп жалган айта албайм ал кишилер жөнүндө. Мен аларды көргөн да эмесмин да. Сиз эми ушул эгерде ордуңузда, то есть директор болдуз, ушул команданы 1,5 миң кишини bundan дагы кейиштүү абалга такап кетпейм деп эмнени негиздеп айта аласыз да мындай? Bundan да жаман абалга түшүп калбайт деп. Эми буйрса дейли. Мындан жаман болбойт. Жакшы болот. Эмненин негизинде? Эми пландар бар. Айтып атпаймынбы, кечээ мэр заданияларды берген. Каякта акчанын учечкалары кетип атат. Каяктан тапса болот. Каяктан поступление кылса болот. Сбор за мусорду көбөйтсө болот депчи. Ошолорду эметип атат азыр биринчиден. Ошо акча көбөйсө эле, ошонун акчанын аркасында эме күрөк алынат, эме митла алынат, зарплата көбөйөт да. Аты жөнүңүздү бир жолу айтып. Алыбаев Султан. Мурун бизнесте кылгам дейсиз, кайсы бизнестерде жүргөнсүз? Дүкөндөрдү ачып жүргөм да. Продуктовый. Азыр башка бир компаниялар менен мындай сатып ийгем болду, эчтеке бизнес жок азыр. ГКМБ менен бул мусор эки башка да эке. ГКМБ менен мусор эки башка болгон менен финансы деген жагы бар. Бул финансы деле чечеби? Финансын карап туруш керек. Жанагы айтып аткан нерсенин баары, жанагы айтып аткан. Ал эми зам бар. Суббота, воскресенье күнү эртең. Эртең суббота. Бүт күнү воскресенье. Ошо күнү чыкпай койсо кантип чечесиздер? Чыкпай койсо мыйзам боюнча буларды эчтеке кыла албайсыздар. Мен дабыр эчтеке кыла албайбыз мыйзам боюнча. Мен айтып атпаймынбы сага? Улукбек, сен интрига кылып могу жерге аралаштырбачы. Мен дабыр жолу айтып атам, токтой тургула. Мен айтып атам, суббота, воскресенье чыккан күндө төлөп беребиз деп атам. Майрам күндө айтып атпаймынбы, чыккандыңбы төлөйсүң, алышың керек ал. Анда болот экен да. Бизге көрсөтпөйсүздөр. Көрсөтпөйсүздөр. Суббота, воскресенье чыксаңар биз төлөп беребиз. Айтып атпаймынбы, директорлор бүгүн чыкты го жумушка жаңы. Ошо токтомду көрсөтүп коюңуздар да болчу. Эми акыркы заключениени айтыңыз.
Элге заключение айтып. Ой, улуп тургулачы, мызгылдашпай. Siz de çek almayın kız. Жөнүн айтып бербечи. Мен чечкен үчүн. Мен чечем, еще как чечем. Ошо заключение айтып бериңиз. Мен чечем, аны мен чечем. Түшүнүңбү? Мен чечем. Кое тургула балдар. Мындай, бул кишилердин профсоюзга канча сомдон кармалат бир кишиден? Айына. Акырын. Зарплатадан 1% кармалат. Если 10 000 сом алса, 100 сом кармалат. Ошол 100 сомдон чогулуп аткан акчанын эсебинен эч ким курортко же болсо тиги көлгө барып эс албаптыр. Эмне үчүн? Жок, как это көлгө ким барган жок? Айтчы. Жыл сайын көлгө барып атат. Жок, азыр кылачы. 5 жыл болду эже, мен 5 жыл болду. 5 Канча сом бөлүнөт? Канча сом түшөт айына? Айына канча акча түшөт? Айына где-то 200 000 түшөт. Бир айда 200 000 сом. Андан 40% ЦК профсоюзга кетет. Жайында булар көлгө эс алышат, рабочийлер. Бүгүн Бишкек мэриясынын астындагы тазалык муниципалдык ишканасынын кызматкерлери жапырт түрдө иш таштоо, нааразычылык акциясына чакырышты. Биз бул жака келип окуянын чоо жайы менен таанышууга аракет кылдык. Албетте бул жакта жумушчулардын негизги койгон талаптары ушул айлык акынын көтөрүлбөй жаткандыгы, ошол эле учурда 6 дем алыш күндөрү айлык акы төлөнбөй жаткандыгы, жанагындай молочный сүт азыктары менен за вредность төлөбөй аткандыгы, андан сырткары жалпы эле ушул жетекчилик өз ишин билбей, булардын көйгөйүн түшүнө албай келгендигинин айынан болуп аткандыгын айтышты. Ошол эле учурда буга чейинки мурда иштеп кеткен бир жетекчинин аты жөнүндө айтып атышат. Ошол жакшы иштеген, ошону кайра кайтарып бергиле деген талаптарды койду. Бирок бул күнгө чейин ушул тазалык муниципалдык ишканасына бир жолу дагы мэр келип, ушул жумушчулар менен акыбалдарын сурап, булардын көйгөйлөрүн угууга аракет жасаптыр. Бүгүн да талап кылышты, бирок тилекке каршы мэр таптакыр эле келбей, ушул биринчи орун басарын жиберип коюптур. Бул жерден эмнени айткыбыз келет? Биздин ушул шаардагы эң маанилүү стратегиялык мааниси чоң бул санитардык нормаларды, коопсуздукка бирден бир иш аракет жасап аткан бул тазалык ишканасы, ушул тазалык муниципалдык ишканасы. Бирок бул тазалык ишканасына маани берилип, бул жактагы жашоочулар, кызматкерлер эң оор, мындайча айтканда эң оор жумушту аткарган кызматкерлер. Булардын айлык акысына, ошол эле учурда буларга көңүл буруу, булардын көйгөйлөрүн, кийимдерин, жанагындай техникалык камсыздоо жактарын таптакыр бүгүнкү күндө тыштап койду деген доотторду айтып атышат. Эми бул жактагы окуяны көрдүңүздөр, уктуңуздар. Буга чейин ошол вице-мэрлер, тийиштүү жетекчилер айтты, убада берди, бирок алардын жыйынтыгы кандай болот? Эгерде бул кызматкерлер бир-эки күн жумушка чыкпай кое турган болсо, анда шаардагы акыбал кандай болот? Ал жактагы коопсуздукка ким жооп берет? Мына ушул суроолор ачык бойдон калууда. Барыңыздарга көңүл бургандыгыңыздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Биз менен бирге болуңуздар.